Урматтуу мекендештер, мен Алтыбаева Майрамкан Сайковна ушул мамлекетибизди тоноп жеп, карызга батырып кеткен жегичтерге арнап, жегичтер деген ыр жаздым эле. Ошону силерге окуп берсем. Жегичтер. 30 жыл бою өлкөнү уурдадыбы жегичтер, мыйзамдагы антына турбадыбы жегичтер, уурулук менен өлкөнү мууздадыбы жегичтер, карыз кылып акыры туздадыбы жегичтер. Арам тапкан акчага тайраңдашты жегичтер, алды артын ойлобой сайрандашты жегичтер, каалагандай кафелеп майрамдашты жегичтер, элге күйбөс таш жүрөк айланбашпы жегичтер. Куран кармап кээ бири каргандыго жегичтер, ууру десе актанып ардандыго жегичтер, өлкөбүздүн байлыгын жалмадыго жегичтер, намыс деген буларда калбадыго жегичтер. Калк башына күн түшсө чекеледи жегичтер, жарым баштык ун үчүн жемеледи жегичтер, тилемчилик экен деп дабдырады жегичтер, бекер унду жөн бербей калтырады жегичтер. Айрымдары суу кече качып кетти жегичтер, алтын менен акчаны ташып кетти жегичтер, өлкөбүздүн байлыгын чачып кетти жегичтер, калкка көйбөй кайдыгер басып кетти жегичтер. Бажаларда акчаны бөлүп алды жегичтер, унчукпайтко эч ким деп көнүп алды жегичтер, парламентте анысын көрүп алды жегичтер, эл алдында абийирин төгүп алды жегичтер. Куран менен мыйзамды сыйлабайбы жегичтер, жаман менен жакшыны ылгабайбы жегичтер, жан дүйнөсү буларды кыйнабайбы жегичтер, акыретте кантем деп ыйлабайбы жегичтер. Бул ырды мен мекендешибиз Сыймык Жапыкеевдин акыркы учурлардагы кайрылуусунан улам жазып отурам. Урматтуу мекендештер, ошо Сыймык Жапыкеев экс прокурор, бул бала ошол прокуратура көзөмөлдөөчү орган болгондуктан ошол органда иштеп, өзү көптөгөн нерселерди көзү менен көргөндүгүнө байланыштуу ошол маселени көтөрүп атат. Коррупциялашкан схема бүгүнкү күндө аябагандай өнүп өрчүп кеткен. Ошондуктан мамлекетибиз үчүн баарыбыз ушул баланы колдоп кубаттасак жакшы болот эле деп ойлойм. Менин жеке оюм. Ал эми мамлекетибиздин башчысы президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович дагы бул ойлорду көңүл сыртында калтырбайт деген ойдомун.